Саламатсыздар, урматтуу Супер ТВнын көрүүчүлөрү. Буга чейин биз Айыл банк ачык акционердик коому менен бир катар маектерди тартып алганбыз. Бүгүн дагы Айыл банкта нацияларды алууда пайдалуу жана кирешелүү шарттар менен акция жүрүп аткан учур экен. Бүгүн ушул теманын алкагында жалпыңыздарга маекти тартуулайбыз. Бүгүн биздин маектешибиз Элнура. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Азыркы учурда Айыл банкта насыя алууда кирешелүү жана пайдалуу шарттар менен бир катар акциялар жүрүп аткан турбайбы? Ошол акция качан башталган, эмне болгон акция, ал акция качан аяктайт, ошол туурасында айтып берсеңиз. Азыркы күндө Айыл банкта акция жарыяланган. Акциябыз 17 январда башталып, 1-июнга чейин созулат. Акциялар төмөнкү кредиттик продуктларга жарыяланган. Аларга айыл чарба, өндүрүшкө кредит, бизнеске кредит, тиричилик, ипотека жана эмгек акы долбоорундагы зарплатный проект деп коет, орусча айтканда. Ошол долбоорундагы керектөөчү кредиттер. Акция убагында эң негизгиси артыкчылыгы болуп, бул биздин жарандарга жеңилдетилген каражаттарды, жеңилдетилген пайызда каражаттарды алууга мүмкүнчүлүк болот. Андан тышкары кээ бир кредиттик продукттардын өзүнүн мөөнөттөрү узартылган болот. Аларга айта кетсек, ипотека кирет. Ипотека өзүнүн стандарттык баягы параметрлериндеги мөөнөтү 8 жылдык болсо, акция убагында 10 жылга чейин созулат. Андан тышкары ставкалары, процентный ставкалары мурун өздүк салымы 30%ке чейин болгондо, кредиттин ставкасы, пайызы 20% түссө, акция убагында бул пайыз 19%ке түшүрүлгөн. Башка банктарда азыркы күндө бул ставкалар 23%тен башталып, анан 19%ке чейин түшөт. А биздики болсо башталгыч ставкабыз 19% менен башталып атат бул кредиттерде. Акциялар ушу мезгили менен ушинтип жарыяланып турат. Банк тарабынан акциялар жарыялаадан мурда кредит берүү башкармалыгы өзүнүн сунуштарын жасайт, аналитика кылабыз, рыноктогу коммерциялык банктардын салыштыруу жүргүзүп, анан ошого жараша кылабыз. Бирок биз деген мамлекеттик банк болгондон кийин өзүбүздүн элибизге социалдык бардык катмарларды камтыш үчүн ушундай акцияларды жүргүзөбүз. Анан элдердин жашоо шартын баягы керектөөчү өздөрүнүн баягы муктаждыктарын ошо биздин колдообуз менен, биздин кредиттер менен жардам бергенге аракет кылабыз. МГК акы долбоору менен баягы мамлекеттик кызматта иштеген адамдарга дайыма алар сиздерге кардар болуп калды да. Анан аларга кандай эмелер бар, артыкчылыктар бар? МГК акы долбоорун өзүңүздөр билесиздер, бүгүнкү күндө 2-3 эле мамлекеттик банктар МГК баягы мамлекеттик кызматкерлердин МГК акы долбоорлору көбүнчө 2-3 эле банктын ичинде жүргүзүлөт. Анын ичинде Айыл банктагы көптөгөн мамлекеттик кызматкерлердин МГК акы долбоорлору бар. Аларга дагы бизде өзүнчө баягы кредиттик продукт бар, МГК акы долбоорундагы керектөөчү кредиттер деген. Анын ичинен биздин кардарлар баягы орусча айтканда зарплатный проекттин участниктери деп коет. Ошолор биздин участниктер банкка мисалы үчүн деген атайлап келбей эле заявканы, мисалы кредитке болгон арызды биздин тиркемебиз аркылуу АБ24 деген тиркемебиз аркылуу берсе болот. Андан тышкары эң негизгиси артыкчылыктары болуп, бул автоматтык түрдө картта жанагы учурдагы эсепке ээ болот. Биздин кардарлар кредитке арыз жазууда документтердин минималдык саны, анткени деген алардын деген баягы МГК акылары ай сайын биздин эсепке түшөт да, анан ошолордун көчүрмөсүнө карап туруп эле кредиттик специалисттер ошол анализди тез жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк бар. Бул мынча миң сумманын тегерегинде алса болот деген тәрізді. Өздөрүнүн баягы скоринг системасы бар, баягы АБ24 тиркемесинде же болбосо кредитный специалисттердин өздөрүнүн эсеп параметрлери бар. Анан алгандан кийин электрондук түрдө эле төлөй берет да. Ал жакта бир лимит да болсо керек өзүнө чектөөсүчү.
Ооба, азыр мисалы үчүн мен жогорудагы суроого дагы кошумчалай кетейин дедим эле. Баягы эмгек акы долбоорунун керектөөчү кредиттеринин кардарларына биз кредит бергенде күрөөсүз беребиз. Анан ошондон тышкары жубайынын макулдугусуз бере алабыз. Анан кредиттин айлык төлөмдөрү келип турганда, убактысы келип турганда бизде СМС оповещение деп коет. Ошондой маалыматтар келип турат чөнтөк телефондо. Андан тышкары биз эгер ошол кардардын эсебинде акчалай баягы каражаты бар болсо, биз автоматтык түрдө ал кредиттерди жаап турабыз. Андан кийин сиз айтып аткан онлайн тиркемеси жөнүндө бир аз маалымат берип кетейин. Онлайн тиркемеси аркылуу жанагы биз жогоруда айткан эмгек акы алкагында долбоорундагы кредиттөө продуктусу ошол тиркемеде жайгаштырылган. Бул тиркемеге бул кредит 23-жылдын март айынан баштап ишке ашкан. Азыркы күндө бул тиркемебиз баягы кыргыз элине жакшы жайылып, биздин кардарларыбызга жайылып, ушул күнгө чейин 13 миңге жакын кардарыбыз бар. Баш аягы болуп 456 миллион сомго чейин кредит берилди. Анан бул тиркемени биздин кардарлар жүктөп алып, тиркемеден өзүнүн баягы денежный оборотун деп коет. Ошол денежный оборотуна жараша тиркемеде өзүбүздүн атайын опциябыз бар, кредит алуу боюнча. Ошол опцияга кайрылып кредит алса болот. Ал жакта ал кредиттер онлайн деп аталат. Онлайн кредиттер баягы былтыр 23-жылдын март айында башталганда 100 миң сом, максималдык суммасы 100 миң сом, жана проценттик пайызы, ченем пайызы 29% түзгөн. Ал эми быйылкы жылы бул продукт өзүнүн жакшы көрсөтүп, актуалдыгын көрсөтүлгөндөн кийин быйылкы жылы 17 январдан баштап бул кредиттин максималдуу суммасы 250 миң сомго чейин көтөрүлгөн. Кредиттин мөөнөтү мурун 1 жыл болсо азыр 24 айга көтөрүлдү. Анан пайыздык чени акция убагында 25%ке түшүрүлгөн. Пайыздык чендер бул параметрлерде бекитилет. Пайыздык чендер кредиттик продуктуларына онлайн, офлайн деп бөлүнбөйт. Бул жакта деген бир гана пайыздык чен болот. Ал деген физикалык түрдө кредит алган күндө дагы, анан онлайн түрдө дагы бирдей болот. Ал жакта дагы онлайн кредиттин заявкасын бергенде баягы приложение аркылуу бересиз деп, тиркеме аркылуу арызды түшүрөсүз. Скоринг системасы ошол кардардын 3 ай мөөнөттөгү эсебин жүргүзөт. Кандай приход, расход деп коет, киреше табылат, кандай киреше болгон, кандай чыгаша болгон, ошо скоринг системасы ошол нерсени эсептеп туруп, анан кредитти берет. Бул деген 15 мүнөткө чейинки убакытты кабыл алат. Баягы процесс 15 мүнөттүк процессте, анан ошонун ичинде бизге деген уведомление келет. Сизге кандай кредит сунушталат. Кандай мөөнөтүн болсо өзүңүз тандай аласыз. 24 айга чейин тандасаңыз болот. Ага чейин деле тандап эртерээк төлөп койсо болот, Андан кийин булардын онлайн кредиттин дагы эң негизгиси артыкчылыгы болуп, бул сиз банкка келбейсиз, үйдө отуруп, жумуш ордуңузда отуруп эле тиркеме аркылуу арызыңызды жазып, анан 15 мүнөттүн ичинде жыйынтыгы чыккандан кийин акчаңыз автоматтык түрдө электрондук тиркемеге акча келип түшөт. Анан ал акчаны сиз өзүңүз каалагандай картаңызга алып кетесизби, эсеп счетуңузга алып кетесизби, каалаган жерге өзүңүз алып кетсеңиз болот. Эгерде кардар келип, мисалы өндүрүшкө же болбосо айыл чарбага, бизнеске алып турган болсочу, кайсынысын ушул акция менен алса, ошол кардарга мисалы ыңгайлуу болот? Эң негизгиси бул кардардын иш аракетине жараша болот да. Пайыздык чендер продуктунун кредиттик продуктуга жараша айырмаланып турат. Анан биз деген бир эле продукту белгилеп айтканга туура эмес деп ойлойм. Анткени бул нерсе ошол эле кардарыбыздын суроо талаптарына жараша болот. Мисалы үчүн бизнес жаатында, соода садык жаатында, кызмат көрсөтүү жаатында, өндүрүш жаатында иштеген кардарларыбызга айыл чарба кредити, өндүрүшкө кредит сыяктуу кредиттер актуалдуу жана пайдалуу, ыңгайлуу болсо, ал эми бизге окшогон баягы мамлекеттик
кызматта иштеген, эмгек акы алып, баягы жалданган адис катары иштеген адамдар, кардарларга бизге ипотека, эмгек акы алкагындагы керектөөчү кредиттер пайдалуураак го деп ойлойм. Анткени бул өздөрүнүн баягы керектөөсүнө жараша болот. Анан ошондой эле ар бир тармактын өзүнүн керектөөчү документтери бар, тастыктоочу. Ошон үчүн ал өзгөрүлөт. Анан бул жалаң эле айыл чарбага кредит алган туура болот же өндүрүшкө деген нерсе жок. Бул биздин суроо талаптарыбызга, иштеген жаатыбызга жараша болот. Кошумча маалымат ирети бул айыл чарба каржылоо 12 долбоору боюнча банк менен Министерство финансовдун ортосунда макулдашуу кол коюлгандан кийин банк тарабынан бардык массалык каражаттарда бул маалымат жарыяланат. Азыркы күндө эң актуалдуу болуп бизде кредиттик продукттардын ичинен ипотека болуп, бул ипотека болуп баягы алдыга чыгып атат. Анткени ипотека кредитин алган кардарлардын саны көбөйүүдө. Буга деген эмне себеп болуп атат? Бул биздин жарыяланган акциябыз. Акциянын мөөнөтү ушул жылдын 1-июнуна чейин созулат. Негизи кредиттин суммасы 300 000 сомдон жогору болот. Анан пайыздык чендер бул өздүк салымга жараша орнотулат. Акция убагындагы пайыздык чендер бул ылдыйлатылат. Акциянын убагындагы пайыздык чен өздүк салымы 30%ке чейин болгон убакта 19% түзөт. Акция убагында акцияга чейинки стандарттык проценттик ставкабыз бул 20% болчу. Ошондой эле өздүк салымы 30%тен жогору болуп 50%ке чейин болгон убакта акция убагындагы ставкабыз пайыздык ченибиз 18% түшсө, анда акцияга чейинки стандарттык ставкабыз 19% түшчү. Бул кредитти мисал үчүн деген азыркы күндө башка банктагы кредиттериңерди, ипотекалык кредитти кайра каржылоого ала аласыз. Эми күрөө жана мөөнөттөр туурасында айтсаңыз. Эгер баягы конкреттүү түрдө ипотека продуктусу боюнча айта турган болсок, ипотека күрөөгө ошол алып аткан мүлк, квартира болобу, жер там болобу, же болбосо бизнес мүлк болобу, ошолор эле кетет. Дополнительный кошумча күрөө талап кылынбайт. Анткени сиздердин өздүк салымыңыз бар, анан ошол эле алынып аткан мүлк күрөө катары кетет. Андан тышкары мөөнөттөр боюнча мөөнөтү акция убагында 10 жылга берилсе, 10 жыл бойдон эле калат. Эгер акцияга чейинки 8 жылдык мөөнөт, ал акцияга чейинки болгондуктан ал нерсе өзгөрүлбөйт. Мөөнөттөр акция убагында кандай шарттарда алынса, ошондой бойдон калат. Буга чейин айтып калдык го, Айыл банк менен бир катар маектер тартуулаганбыз депчи. Анда бир комментарий бөлгөндө бар болчу деп. Айыл банктан кредит ала турган болсоңор, онлайн аласыңарбы же офлайн аласыңарбы? Сөзсүз түрдө баягы сен таанышың болуш керек, билишиң болуш керек, бир чоң адам болуш керек деп, чоң адам болуш керек деп. Буга сиздин көз карашыңыз кандай? Бул суроого мен мындай деп жооп берет элем. Негизи Айыл банкта кредиттөө процессинде кардарларга бирдей мамиле жасалат. Бир гана биз деген кардарларды кредиттөөдө тааныш билиштерге карабайбыз. Эң негизгиси ошол кредиттин алып аткан сумманы кайсыл жакка жумшайт, кандай кылып алат бул нерсени, алганга кандай мүмкүнчүлүктөрү бар, кандай документтери бар, ошол эле алган сумманы бизге кайра кайтарып берүү мүмкүнчүлүгү кандай, мындайча айтканда финансовый возможности деп коет. Ошолорду иликтейт кредиттик кызматкерлер. Ошондой эле кредиттин баягы кайра кайтарылып берүүшү өз убагында платежеспособность, ошол эле кардардын бизнеси канчалык туруктуу жана стабилдүүлүгүнө маани берет. Андан баягы сиз айтып атпайсызбы комментарийлерде тааныш билиш, андай нерсе жок. Анткени деген бул мамлекеттик банк болгондон кийин баарына бирдей тең көз карашта болуп, кредиттөө процессинде баарына бирдей мамиле жасалат. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Маалыматыңыз үчүн рахмат.
ийгилик ишиңизге. Акциялар боюнча эгер сиздерде суроолоруңуздар болсо 5511 номерине, кыска номерине чалып байланышсаңыздар болот. Андан тышкары биздин Facebook, Instagram, Twitter аркылуу социалдык барактарга комментарий жазып, суроолорду берип кайрылып турсаңыздар болот. Урматтуу көрүүчүлөр, бүгүн биз жалпыңыздарга Айылбанк ачык акционердик коомунун кызматкери Элнура Алыкулова менен маекти тартууладык. Кайрадан амандашканча бар болуңуздар.